Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, кадырлуу орустантар, арбаңыздар, амансыздарбы, тынчсыздарбы? Урматтуу эл жакшылары, буюрса биз Жалал Абадтан, Манас шаарынан Бишкекти көздөй жол алдык, сапарга чыктык. Бул жаңы администрация кечкисин жакшы көрүнбөйт да. Жарыкчалар өтө өчүп тур. Көптөн бери сиздер Манас шаарын көрүлектерге бір көзгөнчө кетейин деп жолго чыгып атып. Урматтуу туугандар, биз Ак ниет аманат коомдук кайрымдуулук фонду албетте күн болобу, түн болобу, кыш болобу, жаз болобу, элдин эң баягындай көйгөйлүү, талаптуу муктаждык маселеси болсо, шартыбызга жараша, убактыбызга жараша колубуздан келген кызматтарды жасап келатабыз. Буюрса бул сапар биз Бишкекке өтө жакшы бир иштердин үстүндө кетип баратабыз. Албетте сиздер көптөн бери күтүп сурап аткан биздин бейтаптарыбыз бар. Мына ошол бейтаптарыбыздын иштери боюнча жолго чыктык. Биринчи бүгүн суббота, эртең базар. Бүгүн кечкисин биз ыйманды Токтогулдан ары алып кете албай калабыз. Эртең базар күнү алар чыгат. Эртең базар күнү Бишкекке барып калат. Бишкекке барар замат биринчи күндөрдөн ыйманды биз операцияга алып киребиз, туугандар. Көзүнүн экинчи көзүнүн операциясы жасалат. Ал эми биздин сиздер көптөн бери күтүп аткан Зульфия деген эжекебиз бар. Эки көз азиз, эки кулагы укпаган, кулагына коклярный имплант аппарат коюлуп угуп калган эжекебиз бар. Мына ошол эжебиз дагы жакын күндөр сиздер менен жашоо турмушун, кандайдыр бир жаңылыктары сиздер менен бөлүшөбүз. Анан туугандар, ыймандын маселеси боюнча мен сиздерге көп өткөндө кайрылып аттым. Ай сайын жанагы смес, памперс, андан сырткары анча кем карчыктарына бир 5000 сомдон берип атканбыз. Тамак ашына дагы бир 10.000 сомдон бердикпи же 5000ден бердикпи чек айлары тамак ашынан сырткары. Так тетрадыбызда жазылуу. Мына ошолго мына бүгүн сегодня, мына бүгүн ыймандын апасы жазып атат, туугандар. Кандайсыз, иштериңиз жакшыбы? Буюрса эртең Бишкекке жолго чыгам дейт. Акчага отура аласызбы дейт. Так, светтин акчасын дагы келип калыптыр. Аны берип кетпесем кыркып коюшат деп, мына акчасынын эмесин чектеринен бери жөнөттүп атат. Ушундай анча бул эжекебиздин маселелери болуп калып атат да. Мына Мбанк жөнөтүңүз десем Мбанк жок экен. Эми туугандар, сөздүн кыскасы, биз ыйманга 2 айдан бери баягы жардамыбызды 1 айдан өттү, кече күндөр бергенбиз. Уже бул айлыгыбыз келип калды да. Бул айлык жанагы памперси, ошол эле смеси, кезеги келип калды. Ошолорду алып беришибиз керек. Ошого биз ай сайын көпчүлүк көрүүчүлөр макул болгонсуздар. Ошол смесине, памперсине жардам берип турууга. Мына эртең Бишкекке биз ал жактан Бишкекке барып бүгүн түндөп барып таң атпай жетсек, алар таң камал жолго чыкса, биз Бишкектен тосуп алабыз. Ал жактагы баатирлери бар, жана башка больницага керектелүү нерселер бар, кем карчыктар болот экен. Мына ошого колдон келишинче дагы көмөктөшүүгө мен сиздерди чакырам. Кече күнү мен участкага деп жардам сураганда эми жок эмес. Кудайга шүгүр, 50 сом, 20 сом, 100 сом, 500 сом алды кээ бирлери. Ушинтип жардам бергендер болду, жок эмес, бирок жакшы эмес. Кептин ачыгын эле айтайын, ошодон берип тура калайлы десекчи, мен кече күндөр айткам сиздерге 50 миңге жетпеген каражат ушундай чогулду деп. Ошого ыймандын эртеңки операциясына, жолуна, могул жада калса светине, кем карчыктарына дагы бир көмөктөшүп турууга сиздерди үндөп кетем, чакырып кетем, туугандар. Буюрса мен Бишкектен кайтканымда дагы Токтогул мэрине кирип келем. Жер чечип берген аракет кылабыз деген, Кудай калса, жер чечилип калса, кандай учур болбосун үйүн баштайбыз. Ыйман үчүн үй салып беребиз деген жакшы ниетибиз бар, туугандар.
ушундай бизде жакшы кабарлар. Биз эми мына буюрса Жалалабаттан Жалалабаттын башкы дарбазасы бул воротасы. Башка кире бериш арка деп коет. Ушул жергеден чыгып баратам. Буюрса аманчылык, тынччылык болсо көрүшөбүз. Ушул видеонун астына мен Мбанк, Сбербанк коюп коеюн. Колуңуздардан келишинче көмөктөшүңүздөр. Ыймандын маселесин так сиздерге айтып кеттим. Мына жада калса да кайталап кетсем да болот, мына көргөзүп кетсем да болот. Так туугандар. Мынакей Ыймандын апасы мен эртелеп телефонум эмне болот? Эртелеп мына өзү жазып атат эжекебиз. Пауза кылып алып, бир сыра окуп койсоңуздар болот. Эми айла жок, аргасыз. Ушундай кайрылуулар менен жазып атат туугандар. Ушуга бир колдон келишинче көмөктөшүңүздөр. Алдыда анан эң негизи Зульфи эжени буюрса көргөзөбүз. Кетебиз. Ушундай туугандар, тынч болуңуздар анда эмесе. Жолубузга, сапарыбызга дуа кылып коюңуздар. Кудай кааласа жакшы ийгиликтер менен келели. Ушул Зульфи эженин Ыймандын бир жакшы жаңылыгын бөлүшүп сиздерге сүйүнүч менен кайтканды Кудайым насип кылган болсун. Дагы Бишкектен көптөгөн бейтаптарыбыздан зыярат кылабыз деген жакшы ниеттерибиз бар. Аманчылыкта көрүшкөнчө салам алейкум.